2018 жылдын 5 февралында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматында Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Чолпон Султанбекованын жана Жогорку Кеңештин депутаттарынын катышуусунда коллегия болуп өттү. Чет өлкөдө Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпы саны 800 миңге жакын. Кыргыз Республикасынын жарандарынын басымдуу бөлүгү Россия Федерациясында эмгектенишет, 640 миң адам. Ал эми Казакстанда 35 миң адам, Туркияда 30 миң, Америка Кошмо Штаттарында 15 миң, Италияда 5,5 миң, Германияда 5 миң, Кореяда 3,5 миң, Бириккен Араб Эмираттарында 3 миң адам. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматтары боюнча 2016 Кыргызстанга 1991 миллион АКШ доллары, ал эми 2017 жылдын 11 айы ичинде 2288 миллион АКШ доллары которулган. Бул өткөн жылдын ушундай эле отчеттук мезгилине караганда 20%га көп. 2017 жылы миграция чөйрөсүндө 5 мыйзам долбоору жана укуктук нормативдик актылар кабыл алынган. 2018 жылга негизги приоритеттер аныкталган. Миграция чөйрөсүндөгү мыйзам долбоорлорун өркүндөтүү, жаңы нускамаларды иштеп чыгуу, чет өлкөдө жашаган мекендештерди мамлекеттик колдоо боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн программасын жүзөгө ашыруу, коомчулукка маалымат берүү, ЖУК 200 боюнча төлөм жол жоболорун жөнөкөйлөштүрүү, жаңы сайтты түзүү, мыйзамсыз миграцияны кыскартуу, маалыматтык айкындуулук, электрондук башкарууну ишке киргизүү. Аталган коллегияда башка жылдарга салыштырмалуу кандай өзгөрүүлөр жүргөнү талкууланып, алдыңкы жылдары аткарыла турган иштин максаттары белгиленди. 2016 жылга караганда 2017 жылы бир топ жакшы жактарыбыз бар, бирок толук кандуу иштей алган жокпуз. 2017 жылы 5 ай биз изучение мыйзамдарда кайсы коллизиялар бар, өкмөттүн 19 постановиясында коллизиялар бар. Мен ачык айтайынбы, 15 жылдан бери каралбаган мыйзамдар чыкты. Мен дагы эгерде ушул нерселерди чукуп, таап, ушул нерселерди көтөрүп системага алып келебиз деп десем, я бы тоже ушел. Ким канча иштейт. Бирок жабылып калмакта. Эң негизги жасаган иштерибиз ушу кемчиликтерди өзүбүздүн мыйзамдарда коллизияларды көтөрүп чыктык. Азыр өкмөттүн постановлениясына, жогорку кеңештеги мыйзамдардын көпчүлүгүнө дагы өзгөртүүлөр жасашыбыз керек. Биз жана коллизиянын баарын жокотушубуз керек. Анан бир система иштейбиз.